Сирияда жана Түркияда куткаруучулар урандылардын астынан аман калгандарды куткаруу боюнча үмүттөрүн үзбөйт. Бирок мүнөт сайын куткарууга болгон үмүттөр азайып баратат. Сууга барайы кар жана муздак жамгыр жумушту татаалдаштырууда. Ошондой эле кырсыктын масштабтуулугунун айынан куткаруучулардын иши оорлошууда. Сирияда трагедия ар кандай күчтөрдүн көзөмөлүндө турган аймактарга таасирин тийгизип, куткаруучулардын аракеттерин координациялоону татаалдаштырууда. Азырынча мамлекеттик кызматтар жана чет өлкөлүк жардам топтору аймактарга толук жибериле элек. Ал арада куткаруучуларга жергиликтүү тургундар жардам берүүдө, бирок алардын мүмкүнчүлүктөрү чектелүү экени айтылууда. Негизинен урандылардын арасындагы аман калган адамдарды издөө иштеринде тынч туруп кандайдыр бир добуш белгилерге кулак төшөө маанилүү. Акыркы маалыматтар боюнча эки өлкөдө 11 миңден ашуун адам куткарылды. Ошол эле учурда эксперттер жер титирөөнүн кайра кайталанышынан чоочулашат. Илимпоздордун айтымында жаңы толкундардын кооптуулугу дагы бир нече жумага созулушу мүмкүн.